Урматтуу Камчыбек Ташиев, сиз жүдөө кейиптенген, сакалыңыз өскөн, чакычыңыз агарган сүрөтүңүздү чыгарып, дагы коомчулуктун көңүлүнө ойноп, президентке дагы, коомчулукка дагы жалачты давить этип, бул байкуш аябай кызмат кылды эле, ушундай коррупцияны азайтты эле, криминалга каршы күрөштү эле, анан кийин ушинтип чет өлкөгө барып, анан ойлонуп, переживать этип, ушундай абалга түшүп калыптыр дегизип, ошондой дербиш кейиптенип, сиз жалпы элдин орун орутуу акчаңыз ишке ашпайт. Себеп дегенде, президент досуңуз Садыр Жапаров сизге болгон мүмкүнчүлүктүн бардыгын берди. 90%тен кем эмес бийликти берди, мансапты берди, ыйгарым укукту берди, ишенимди берди. Сиздин ар бир айткан сөзүңүзгө, сводкаларыңызга ишенип отурду, колдоду. Колдогон ошончолук болот, ыраазычылык билдирген ошончолук болот, керек болсо көптүргөн ошончолук болот. А сиз болсо ошонун бардыгына чычып кеттиңиз. Бир эле ал нерсени гана кылбастан сиз мамлекетибизди, жалпы эгемендикти коркунучка кептедиңиз. Биздин элдин биримдигин коркунучка кептедиңиз. Эми чет өлкөдө жатып алып туруп, ар кандай фейк аккаунттар менен андай акциялар, андай жанагындай фейк аккаунттар менен жүргүзгөн компаниялар кандай жол менен жүргүзөлөрүн биз абдан жакшы билебиз. Мен айрыкча жакшы билем да. Анан ошол жакта отуруп алып туруп, фейктер менен элди түндүк түштүккө бөлдүрүп, жаздырып туруп, анан кийин жүдөө сакалыңыз менен чыгып, сиз дербиш кейиптенип, такыба кейиптенсеңиз дагы такыба боло албайсыз. Анткени жүрөгү ак адам жанагынча коррупциялык, жанагынча кыянаттык, жанагынча жалпы элге кыянаттык, мамлекетке, анын ичинде ошол президенттин имиджине кыянаттык кылбайт болчу. Сиз болсо ошонун баардыгын кылдыңыз. Ишеним кредитин толугу менен түгөттүңүз. Сиз албетте жакшы иштерди кылдыңыз. Криминалга каршы күрөштүңүз, коррупцияга каршы күрөштүңүз. Бирок ошонун аркасы менен мен күрөштүм, бирок мага боло берет дегендей тескери иштердин баардыгын кылыпсыз. Аныңыздын баары ачыкка чыгып атат. Эми уялбай ийниңиз менен балаңыз болсо актанып, элдин көзүнө кум чачып, чаң чачып, ар кандай бир терс оюндарды жүргүзүп баштаптыр. Камчыбек Кыдыршаевич, эгерде эсиңиз болсо, акылыңыз болсо, унчукпай, Кудайга тобо келтирип, мусулманмын деп эсептесеңиз, Кудайдан кечирим сурап, жалпы кыргыз элинен кечирим сурап, унчукпай отуруңуз. Сизге жалгыз эле жол ошол туура деп ойлойм. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Биз ушу жол кырсыгынан улам ушул состоянияга түшүп калды балам. Эч бир ата энени Аллахым бала менен сынабасын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элек. Ушу баламдын акыркы жолку ошо 4-чү операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү суранам. Операция Түркия мамлекетине болгондуктан бизге $45,000 акча каражаты керектелүүдө. Бизде андай акча каражат жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылабыз. Көптү көрсө көл болот дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн 5 сом, 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам бутуна туруп басып кетсин көптүн катарында. Сиздердин жардамыңыздар менен мына ушунчалык кыймылга келип отурат. Менин балам азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Арыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Аллах таалам ыраазы болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллах тааламдын сыноосу экен, баарына шүгүр кылабыз. Биз алдамчы, мошенник эмеспиз. Бардык карта өзүмө караштуу, өзүмө таандык. М-банк 3197 кымбат К деп чыгат. Ошол эле номерде деньги бар. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк, учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп жүрөт. 5 сом, 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам ошол дагы. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун.